Салам достор, бүгүн этномедиа өзгөчө жерде коноктобуз. Бүгүн кыска метраждуу тасмалардын жабык көрсөтүүсүнө чогуу келдик. Бул жерде 12 тасма көрсөтүлөт. 12 тасманын ар бир режиссерлору башка болот. Кызыктуу тасмалар болот. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Азыр Маек групп режиссерлору менен ошол тартылган командалар менен Маек групп кененирээк маалымат алып беребиз силерге. Саламатсызбы Бадыл агай? Саламатчылык. Тасмаңыз жөнүндө бир-эки сөз айтып бересизби? Менин тасмам бул почтальон жөнүндө тасма, кыска метраждуу даректүү фильм, орусча айтканда документалдуу фильм. Бул 25 мүнөттүк фильм. Мен почтальондор жөнүндө тарттым. Почтальондорду азыр көпчүлүгү почтальондорду бул исчезающая профессия деп жетпайбы. Мен айтам, нет, это не исчезающая профессия, я доказал. Алыскы Баткен облусундагы Лейлек районуна барып, ошол жерде тогдогу почтальондорду тартып келдим, почтальон тартып келдим. Ал жака жөн эле аба менен суудай керек почтальон. Не только азыр кат жок болуп калды, интернет жок ал жакта. Интернет жок. Ошондуктан ал жерде сөзсүз түрдө пенсия бериш керек, пособие бериш керек, баягы алимент барбы, штраф барбы, баарын ошолор төлөйт экен да. Ошол аябай анан үстүнө кадрдын жетишпегенине байланыштуу бир эле айыл эмес, 2 айылды тейлейт экен. Жөө басып тейлейт, узун аралыгы алыс да аябай. Так что мен ойлойм, негизи почтага 150 жыл болду. Почтанын ачылган 150 жыл болгон туурабы? Ошондон бери азырга чейин актуалдуу. Ассаламу алейкум, Адилбек кандай? Алейкум салам, жакшы. Тасмаңыз жөнүндө айтып кетесизби? Биз эмне жөнүндө тасма? Бул кыска метраждуу оюн тасмабыз кыздын жашоо тагдыры тууралуу. Башкы каарман бул айылдагы мектептеги акыркы класстарда окуган кыз. Ал кыздын кыялы бар, күрөшкүсү келет. Чоң матка чыгып, чоң соревнованияга чыккысы келет да. Бирок ошол кыялына жетиш үчүн ата энеси, айылдагы коом каршы. Анткени башкалар үчүн кыргыз кызы күрөшөт деген мындай бир кызыктай нерсе көрүнөт. Ошондуктан бул кыз биздин каарманыбыз аягына чейин күрөшөт ошол кыял үчүн. Ушул каарман кыз чындыгында өзү баягы спортсменка кызбы же актриса элеби? Бул актриса. Актриса кыз спорт менен машыккан эмес. Кино тартуу учурунда параллельно ошол күрөшкөндү дагы үйрөтүп. Байкашыбызча ошол ал бир жанагындай эмени ары бери көтөрүп чабып атты да. Ойлоп койгонбуз ошо спортсменкабы деп, көрсө спортсменка эмес экен. Бул актрисаны каяктан жолуктурдуңар негизи? Кастинг уюштуруп, атайын издеп, кыдырып, анан Кыргыз драма театрынын алдында ошол 3 жылдык курс бар эмеспи? Ошол жерден таптык. Ишиңизге келек чоң рахмат бергениңизге. Ассаламу алейкум, Тассамбай кандайсыздар? Жакшы, салам. Тасмаңыз каяктан келди бул идея? Тасма идея негизи каяктан келет билбейсиң го. Мээң ачык болуп туруш керек да, жүрөгүң ачык болуп туруш керек. Анан бул негизи окуянын өзөгү десемби бир бөлүгү өзүмдүн жашоомдон калган ошол. Бул тасманы жаш баланы байкап калдык. Өтө мындай керемет ойногон бала экен да, актерский. Бул өзү дебюттук тасмасыбы же дагы бир театрларда окуй иштеп жүргөн? Жок, дебюттук эле тасмасы. Өзү мындай айтканда ойнобойт экен да, бул жөн эле жашай берет экен. Анан мен репетицияда да көрүп, анан көп мектептерге кыдырып ушул баланы жактырдык да. Ушул органикасы бар экен. Бул тасмадан эл өзүнө көрүүчүлөр тагыраак айтканда өзүнө эмне ала алат деп ойлойсуз? Мен негизи бул тасма менен ата болгон сүйүү да, ата болгон баланын сүйүүсү. Анан азыр жоопкерчиликсиз аталар да көп атпайбы. Анан балким аталар дагы ушул мындай тасмаларды көрүп, баласын негизи эле балдар кандай жакшы көрөрүн бир ата энесин
Бизде көп айтпаса дагы ошонусун сезип, балким көп үй бүлөлөрдөн кетпейт, же болбосо меримин көбүрөөк төгөт деген балким ой болот да. Чоң рахмат Аслан айке. Тасмаға кантип келип калдыңыз? Бул тасмага мен бул тасмага чейин режиссер Байке мен Ташкентский кинофестивальда таанышып калгам. Ошондон кийин тыгыз байланышта болуп, чогуу иштешип калып, анан мага ушул жылы марттын аягында мага ошол айткан, ушул ролду мага сунуштаган, мен сүйүнүп эле келип, тартылып кастингге келип, ошо кастингден өтүп. Жакшы. Сизге кайсыл тасма көбүнчө мындай эсиңизде калды ушунун арасынан? Сын свою отца. Көбүнчө эсим. Эмнеси менен эсиңизде калды? Жана бала менен мен өзүм балам бар да. Анан билбейм, негизи ошо Балаңыз ошол бала сиздин балаңызды эстетип койду, ушундай болуп. жана бир моментинде бала сагынып туруп деген машинесин көрүп калат го. Көрүп арттан чуркап калса машинесин атасынын машинесин чуркап чыгып караса машина бурулуп келет го. Ошол моментте баламыз кадимде илям келип кетти да, ачык айтканда. Кыска метраждуу тасмалар кандай таасир бериши мүмкүн деп ойлойсуз? Бул жакта аябай поучительный нерселер көп болот, анткени көркөм тасманын сырткары бул жакта документалдык тасмалар болуп атат. Мындай нерселерди менин оюмча негизи элге көп көрсөтүш керек да. Анткени биз баягыдай эле комедия же мындай көркөм тасмаларды көрүп атып көнүп калганбыз. Кыска метраждуу тасмаларды көргөндө биз көп нерсеге үйрөнүшүбүз мүмкүн да. Ошондой мүмкүнчүлүк бар болгон үчүн менин оюмча бул нерсени элге көбүрөөк көрсөтүш керек. Балким ТВгабы же интернеттенби ушундай элге таратыш керек деп ойлойм да. Көбүрөөк эл көрсө, кичине пайдасы тиет. Сизге ушундай кыскача тасмадан чакыруу түшсө, макул болмок элеңиз? Ооба, мен абдан көп кыска тасмаларга тартылгам. 20дан ашык болсо керек. Сегодня закрытый показ 12 фильмов, которые были созданы в рамках проекта Media Key, поддерживаемых Интерньюсом и USAID. По каким критериям вы подбирали режиссеров? По каким критериям? Идея фильма, способность режиссеров создать фильмы, то есть оценивали их портфолио, международные награды. У нас была международная панель, то есть привлекались люди, отборщики фестивалей, режиссеры, то есть 8 человек было в панели с различных стран. То есть подали 160 заявок, и эти 160 заявок оценивались, и вот у нас в результате создалось 12 фильмов. Что вы ожидаете от зрителей? Мы ничего от зрителей не ожидаем. Мы надеемся, что фильмы им понравятся, что в каком-нибудь из них зритель найдет себя, отрефлексирует и, возможно, ответит на свои вопросы. Спасибо, Жанна, удачи вам. Спасибо. Мына достор, биздин көрүү аягына келди. Буюрса ушул тасмалар онлайн Этномедиа кинотеатрынан көрө аласыңыздар. Дагы айта кетчү нерсе, комментарий жазганды унутпаңыздар, лайк басканды унутпаңыздар и катталганды. Силер биз менен болуңуздар, сак саламат болуңуздар.